Баткен телеканалынын эфир түрмөгүн төз эфирдеги маегибиз менен улантабыз. Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө улутубуздун табиятына жараша башкаруу темасынын айланасында сөз кылмакчыбыз. Бул теманын айланасында сөз кылуу үчүн биз атайын куттуу студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе сиздерди бүгүнкү студиянын коногу менен тааныштырып өтсөм, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, бир канча тарыхый эмгектердин автору Кадыров Абдинаби Азамбаевич. Абдинаби Азамбаевич, биздин көрсөтүүгө кош келипсиз. Алгач эле мына бүгүнкү күндө абдан бир өзгөчө тарбиялык дагы, улуттук дагы бир өзгөчө мааниге ээ болуп жаткан ушул башкаруу темасынын айланасында сөз кылуудан мурда ушул кыргыз элинин тарыхында башкаруу системасы кандай болгон эле, анын өзгөчөлүктөрү кандай, артыкчылыктары кандай болгон, мына ушул тууралуу бизге баяндап берүү менен маегибизди баштасак. Рахмат. Кыргыздар эми эң байыркы калктардын бири, ошондой эле бородо көчмөн маданият калыптанган жана өздөрүнүн атадан балага, муундан муунга өтүп келген, жазылбаган, бирок абдан катуу сакталган мыйзамдары болгон. Ошонун ичинден жана эң бир маанилүү тармагы мына ушул башкаруу системасы. Алар бий деп аталган, аким деп аталган, ар бир жерлерде, урууларда, мамлекетте каган деп аталган. Булар абдан бийлик системасыны, анан айрым согуштук учурларда ошону катуу сактоону, сырды сактоону, анан тиги башка мамлекеттерге элчилик жөнөтүүнү, бул тарых барактарында абдан жакшы жазылган, булар абдан жакшы сакталган. Андан кийин кайсы бийлик болсо дагы ошол жерде өзүнчө аксакалдар кеңеши болгон жана кеңешчилер болгон. Эгерде кандайдыр бир чыккынчылык кылса, же акимге, бийге туура эмес кеңеш берсе, ошолорду өлүм жазасы күткөн. Мындайча айтканда, чынчылдык, калыстык абдан макул алгачкы орунда турган, күчтүү орунда турган. Ошон үчүн биз жанагы азыркы улуттук мүнөзүбүзгө калыптанган, жанагы улуттук психологиябызга калыптанган кээ бир нерселер ошондон бери бизге сакталып келе жатат да. Бирок ошонун өкүнүчтүүсү бир жагы, ушул азыркы бийлик иерархиясында мына ушул талаптар же мына ушул мыйзамдар сакталбай калгандыгы бүгүнкү күндө өкүнүчтүү болуп эсептелет. Ошон үчүн эгерде биз түпкү башатыбызга барсак, же кандайдыр бир ошол байыркы чындыктарды, байыркы акыйкатчылыкты, чыныгы бир мындай улуттук жүзүбүздү, мекенчилдигибизди көрсөткүбүз келсе, ошондой байыркы каныбызда бар нерсени кайрадан бир топ жандандырышыбыз керек деген маселе келип чыгат да. Агай айтсаңыз, ушул баягы кылым карыткан тарыхы бар ушул кыргыз элибиздин тарыхында башчыны жөн эле башчы катары кабыл алганбы, же аны ар кандай баягы сындарды айтып, бүгүнкү күндөгүдөй ошол карама каршылыктар, же буттосуулар, же элдин баары эле өзүм билемдик деген нерсе мурда болгонбу? Абдан жакшы. Мисалы үчүн башчыга абдан урмат сый жакшы көрсөтүлгөн. Себеби бул кийинки мына биздин динибизде да бар. Бул падыша кудай эмес, кудайдан жудай эмес деген. Буга өтө урмат сый көрсөтүлгөн да. Андан кийин бир эле падышага эмес, анда илимдүү адамдарга, жаш улууларга, аксакалдарга дагы абдан кыргыздар урмат сый менен мамиле жасашкан. Ошон үчүн азыркы бизде мына ушул адаттарыбыз дагы башкача нукка өтүп кеткендиги бир аз зейинкейтет. Эми ошол башчылар кимдер болгон деген суроо жаралат да. Ал жанагындай укумдан тукумга мурас катары өткөн эмес кыргыз коомчулугунда. Ким иш билиги болсо, акылман болсо, чечен болсо, жана ишти чече билген болсо, бирөөлөр менен мындай бир тил табыша турган болсо, элди бир жакшы жака баштай турган, элдин кандай бир муктаждыгын чече турган адамдар башчы болгон, бий болгон. Мисалы үчүн мына уруучулук түзүлүштө көчмөндөр деле жалпы бир уруунун бийи ошондогу бей бечарасынан калтырып кеткен эмес да. Ага унаа берген, ичип жеп турганга уй берген, ошону бир жака кеткенде дагы кошо ала кетип жүргөн. Эч ким өзүнүн уруусуну, өзүнүн эмесини бир жерге таштап жоксо кой кылган эмес. Же болбосо жанагындай согушта да өлгөн адамдардын аялын, балдарын деле таштаган эмес. Жесир да өзүбүздүкү, жетим да өзүбүздүкү, аларды кошо багып, тарбиялап мына ушундай бир көчмөн турмушка маданият, көчмөн маданиятка калыптандырган өзүнчө бир чоң институт түзүшкөн да. Ошол уруу деп калдык да, мына акыркы кездерде биз мына демократиялуу башкарууга өтүп, анан көпчүлүк учурда баягы тааныш билиш кылып, ар ким өзүнүн тарабын эле колдоп, ушундай бир көрүнүштөр биздин байыркы кыргыз элибиздин тарыхында болгонбу? Жок, бизде эми демократия дегенде азыр биз мына батыштын биздин психологиябызга, биздин аң сезимибизге, биздин улуттук мүнөзүбүзгө туура келбеген жолун тандап алдык да.
Эми бул айрым мамлекеттер үчүн туура болушу мүмкүн. Мен аны дүйнөлүк деңгээлде андай мындай деп айта албайм, бирок кыргыздын менталитетинде бул көп жагынан туура келбейт да. Мисалы үчүн мына азыркы тандоолордо, шайлоолордо эки тарап же үч тарап, төрт тарап болуп кеткенде алар биrini бири таптакыр мындай карама каршы иретте, кандайдыр бир биrini бири каралоо иретинде же бирине бири мындай бир жаман таасир көрсөтүү иретинде өтүп кетти. Жек көрүү, кастык тили менен кастык тили кылып аны жөн эле кээ бир жактарын эми айтып да болбойт, алардын жамандаганын же мындай бир булгагандарына. А эми мындай алып караганда ошол эң мыкты деген адамдар мамлекетти башкарууга чыгып атпайбы? Өздөрүнө ишенген, ал эл колдогон. Мисалы үчүн кайсы бири 60% алса, кийинкиси 40% алышы мүмкүн. Эмне үчүн ошо 40% адам добушун жокко чыгарыш керек? Алар деле бир жакшы жол менен барып атат. Мурда ушундай болгон, кайсы башчы чоң болсо, андан кийинкисин өзүнө жардамчы кылып алган, өзүнө кеңешчи кылып алган, өзүнө кайсы бир тармакты берген. Ошондо элдин баары эле катышып атпайбы? Бар бир максатка, бир эме умтулуп болгондо, азыр мына шайлоодон кийин деле каршы кайрмак тургай, ошонун эмеси бүткөнчө карама каршы топ түзүп атат. Бул деген ички бир абдан чоң жаңылыштык, ички бир чоң катачылык. Анан бул коомдун дагы наң сезимине таптакыр башка тескери түшүнүк жаратып атат. Ошон үчүн биздин улуттук мүнөзүбүзгө туура келбейт деген маанинин бир жак эмеси ушундай да. Ошого карата биздин мыйзамактыларыбыз, жосу жалпы коомдук көз караш ушундай бир нерсе каттандырыш керек да. Ошондон кийин биз байыркыга түшөбүз дагы, анан турмушубузда деле мындай бир акыйкаттуулук болот деген ишеним бар. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү түз эфирде болуп жатат. Эгерде сизди дагы башкаруу системасына байланышкан кызыктуу суроолоруңуз болсо, экран алдындагы номерге өзүңүздүн билдирүүңүздү, сурооңузду калтырсаңыз, биз сизге түз эфирден жооп бергенге аракет кылмакчыбыз. Абдин Абазанбаевич, айтсаңыз, ошол уруу болуп илгерки тарыхыбызда жашаган элдердин башчылары ар бир урууга бирден дайындалганбы, же кандай болгон, ошол тарых барактарында бул кандай эскерилет? Биздин телекөрүүчүлөргө ошол эле учурда биздин жаш муундар көбүрөөк биздин тарыхты эске албай калгандыгы албетте өкүнүчтүү болуп жатат да. Ошол биздин баягы тарыхыбыздагы өзгөчө бир балуу, бир ошол каныбызга сиңген бир өзгөчөлүк катары мына ошол нерсени бизге айтып берсеңиз, кантип уруулар өздөрүнүн башчысын тандаган? Уруунун башчысыны эл өзү жалпы жыйындарда тандаган. Алар атадан балага өткөн учурлар дагы болгон. Же болбосо мындай бир акылдуу ишмер адамдарды өздөрү дагы тандаган. Аны атайын эле бир кокустан тандоо жүргөн эмес. Алар ар кандай кырдаалдарда байкап көрүп, элдин башында жүргөн, элдин тагдырын чече билген, элге күйүп жанган адамдарды тандаган. Анан кийин аларда жанагындай айылдарда уруу башчылар ошол бир андан чоң, энди кийинчерээк уезд деп аталып калды. Андан мурда жана кагандык болгон. Кагандыкта дагы ар бир өзүнүн жанагы биз эми 10-кылымдарда, 9-кылымдарда улуу кыргыз каганатын ушунда жашаганбыз, гүлдөгөн кыргыз маданиятта. Ошондо ар бир бөлүктөр болгон, азыркы тил менен айтканда министрликтер болгон, анан коргонуу тармагы болгон, элчилер болгон. Мына ошолор төмөндөн жогору карай баардыгы жанагы бир маселени вертикалный чечилген да, вертикалный чечилип, андан кийин жанагы ошол уруулардын башчылары элдин атынан сүйлөшкөнгө акысы болгон. Алар ошол жерге жөнөгөндө элдин атынан жалпы чогултуп туруп бир пикирге келип, андан кийин ошол сөздү айтып барган. Же болбосо жанагы бир жайыт которгондо, же бир согуштук абал болгондо деле ал бар элди баарын чакырып туруп, андан кийин ошол жерде кеңешип, бир бүтүмгө келип, андан кийин мына ушундай жалпы эл бирдиктүү чечим чыгарган. Ошол үчүн азыркы бизде эл таптакыр бир нерсеге келбей калганы, бир пикирге келе албай, же бир жакшы бир жакка багыт ала албай, же бир нукка түшө албай жаткандыгы, мына ошолордун баарына карама каршы болуп эсептелет да. Эгер эл бардыгы эми анда жанагы демократиялык шарттар баары сакталган, ар ким каалаган оюн айткан. Жаштар, аксакалдар, аялдар деле катышкан, баары каалаган айткан. Бирок акырында бар бир чечимге келип, бир бүтүмгө келгенден кийин эч ким каршы болгон эмес. Жанагы мен андай дедим беле, мындай дедим беле деген эмелер болгон эмес. Анан шайлоо системасы деле ошондой болгон. Мына биз Манаста окуп жүрбөйбүздү. Манаста 14 жашында кан көтөргөндө деле эл баардыгы чогулуп, дуа кылып, жанагындай кан шайлагандан кийин ошол кандыкка толук түрдө баш ийген да. Анан кийин мен бул жетекчини тааныбайм, мен бул президентти тааныгым келбейт деп ал жалпы элдин мындай бир аброюна шек келтирген, андай бир элге каршы турган адамдар болгон эмес да. Мына ушул азыркы, мына ушул өнүгүп жатканы жанагы жапайы демократиянын шарттарына, биздин менталитетке туура келбейт деген нерсе. Ушул кыргыздар дайыма бирин бири сыйлаган, жалпы элди сыйлаган, көпчүлүктү сыйлаган, аксакалды сыйлаган, жок дегенде жашы боюнча да сыйлаган. Мына ушул биздин улуттук
менталитетибизге туура келген айрым кадасылыктардын жоголуп, азыркы жаштардын кандайдыр бир башка нукка кетип жаткандыгы бүгүн биздин тарбиябыздагы, биздин коомубуздагы эң бир мындайча айтканда жат көрүнүштөр жана мунун кесепети кийинки муундарга чоң тие турган катачылык катары биз кабыл алышыбыз керек. Демек агай, сиздин сөзүңүздөн улам мындай ой келип атат да, ушул илгери биздин кыргыз элибизде өзүнчө бөлүнүп, мисалы бул башчы болду, мен муну баш ийемин, баш ийбеймин дебестен ат көтөрүп баары ошол мыйзамга, ошол башчыга баш ийип, баардыгы бирдей укукта, бирдей урмат сыйда болгондугун тарых айтып атат да. Албетте, албетте, бул абдан биримдик болгон. Ошон үчүн жана кыргыздар эми эң байыркы калктардан жашап калгандардын 3-4 эле уруу бар. Ошолордун эң бири кыргыз болуп эсептелинет да. Сактаганда дагы ошол байыркы көпчүлүк жакшы жактарын сактап келе жаткан. Ошон үчүн тарыхта мына канча улуттар жоголуп кетти, кээ бир мамлекеттер жок болуп кетти, тарыхтан өчүп. А биздин кыргыздардын жашап келе жаткандыгынын бир жак маанисі түпкүлүгү ушунда болуп эсептелинет. Бирок жанагындай азыркы биз эгерде ушундай өнүгүп барсак, анда бизде дагы мына ушул байыркы улуттук каада салттарыбыз, жакшы жөрөлгөлөрүбүз жоголуп коюш коркунучунда турган сейт да. Демек, ушул баягы каганатка биригип же болбосо деги эле ушул дүйнөлүк тарыхта деле ушул өздөрүнүн башчыларына же ошол өзү жашаган мамлекеттин башкаруу системасына каршы чыккандар болгонбу агай? Эми албетте, эми эл арасында болгон анча-мынча. Жана мен айтпадым, эгер кокус ошол жетекчиге же ошол убакта аким деп атаган, бий деп атаган ошого туура эмес кеңеш берип койгондор деле өлүм жазасына буйруган. Ал убакта абдан бир катуу мыйзам катуу болгон. Мыйзам катуу болгон. Андан кийин жанагы согушта коркоктук кылгандар же чыккынчылык кылгандар деле албетте өлүм жазасына буйруган. Бул абдан Кыргызда тартип күчтүү болгон. Эми албетте бардык эле мамлекеттерде, кайсы мамлекетте тартип күчтүү болсо, ошол мамлекет жакшы өнүгөт. Анан демократиянын деле кандайдыр бир жоопкерчилиги болуш керек, кандайдыр бир тартип болуш керек. Себеби ак менен кара, жаман менен жакшы дайыма өзү бирге жүрөт да. Бул табигаттын закону. Аны биз ушундай кабыл алышыбыз керек. Ошого үйрөнүшүбүз керек. Демек, бүгүнкү күндө ошол биздин кыргыз мамлекети катары бир канча жылдык тарыхы бар улут катары биздин сакталып, мамлекет катары түптөлүп, өнүгүп өскөндүгүбүзгө биздин мурдагы тарыхыбыздагы башкаруу системасы, ошол учурдагы тартиптин темирдей бекемдиги, ошол учурдагы баягы элдердин биrini бири сыйлаган жакшы бир адамгерчилик сапаттары өзүнүн таасирин тийгизген турбайбы? Албетте, адамдардын кайсы доордо болсо дагы адамдардын маданияты, ошонун жалпы деңгээли, ошол жалпы элдин мындайча айтканда биримдиги көп таасир этет да. Ошон үчүн жана улуу Кытайлар менен, тиягы Европа өлкөлөрү менен, бул жагы Азия өлкөлөрү менен кыргыздар дипломатиялык байланыштарды түзүп турганда, өздөрүнүн элчилерин жөнөткөн. Мына азыр эми 3000 жылдык тарыхы бар деп жүрөбүз. Ошол биздин элчилер барган, мамлекеттерге баргандарды кабыл алгандар мына Кытай жылнамаларынан чыгып отурат. Демек, мына кыргыздардын мына ошол чоң мамлекеттер менен, чоң державалар менен эсептешкени, өзү дагы мына ушул 9-кылымда гүлдөгөн улуу кыргыз дөөлөтү болгондугу бул тарыхый барактарда абдан так жана мындай ишенимдүү түрдө жазылган. Ошол Манастан улам баягы чачылганды жыйнаган кыргыз деп айтылып келет эмеспи? Ошол биримдикке, элибизди ынтымакка, дагы бир баалуу бир адамдык сапаттарга үндөгөн көрүнүш ошол кезде эле болгонбу? Ооба, эми жанагындай тарыхта ар кандай татаал жолдор да бар, ар кандай кыйынчыл жолдор да бар. Бирде чачылып, бирде түзөлүп, андан кийин бирде жоголуп кеткен учурлар да болгон. Эми бул өзү тарых деле адамдын өмүрү сыяктуу өтө мындай татаал жана көп кырдуу да. Ошон үчүн бул кыргыздарда деле болгон. Жана улуу кыргыз дөөлөтү кулагандан кийин бир топ мамлекеттүүлүк жок да болуп калган. Андан алар Алтайдан тиги Монголияга карап көчкөн, бизден да бул жерден көчкөн. Анан тияка бияка жер которуулар болгон. Бул башка улуттарда деле болгон. Мисалы үчүн орустар деле улуу бытырандылык доорун өткөн. Япондор деле мындай 500 жыл мурда ушул доорду өткөн экен. Андан кийин алар качан гана ушул бытырандылыктан, уруулуучулуктан же жердешчиликтен кайсы бир деңгээлде мамлекетке бириккенден кийин чындыгы мамлекеттүүлүк өкүм сүргөн да. Азыр бизде деле ошондой бытырандуулук деп айтууга болбойт, бирок ошонун бир айрым элементтери бар да. Эми кээ бир мындай жанагындай топ болуп, партияны деле топко бөлүп алды.
Анан жек жаатчылык деле ушундай бир айырмачылыкта пайдаланып калат. Бул албетте жакшылыкка алып барбайт. Эми баягы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай мен дагы бир ушул сурагым келип атат да. Кыйынчылык мезгилдер болгон деп калдык. Мына ошол эле тарыхта биздин өлкөбүз ошол Советтер Союзунун курамында болгон жылдары башкаруу системасы кандай болгон? Ал жерде деле мисалы согуш жылдары деле туш келип, ошол учурларда деле кыргыз эли өзүнүн бир өзгөчө бир сапаттары, биримдиги, ынтымагы менен өзгөчөлөнүп келген го, Мен эми Советтер Союзуна өткөнчө биз эми мына түштүк Кыргызстан, түндүк Кыргызстан деле кийин карады, Когон хандыгынын учурунда жашабадыбы? Ошого бир аз токтолуп өтөлү, андан кийин эмеге келели макул болсоңуз. Мисалы үчүн мына Когон хандыгынын тушунда 1709 жылдан баштап Когон хандыгы түзүлгөндө эле ошол Баткен Лейлек аймагы теги эмеге чейин биринчи ошонун курамында болгон да. Булар мамлекеттүүлүктү түзүүгө, аны калыптандырууга өтө чоң салым кошкондор. Кийинчерээк анан мына эми ал кездеги мыйзамдар боюнча ошол хандын тукуму гана болуш керек болгон, миң тукуму бийлеп турган. Бирок ошондо жана Нүзүп би, Алымбек Татка, Мусулманкул, Алымкул аталыктар мына ошол өздөрүнө бир Шералы ханды, кийинкиси Малабекти, Султан Сейитти, Кудаяр ханды коюп алып эми өздөрү башкарышпадыбы? Муну орустун изилдөөчүлөр деле айткан. Кайсы бир мындайча айтканда Куурчак сыяктуу коюп, бирок чындык иш жүзүндө муну кыргыздар башкарып атты деп. Биздин кыргыздын мына мамлекеттүүлүгүнүн кийинки түптөлүшүндө мына ошол Когон хандыгынын орду чоң болгон да. Себеби биз ошол хандыктын тушунда мамлекеттүүлүктө жашап көргөнбүз. Мамлекеттүүлүк мыйзамдарын аткарганбыз, салык төлөгөнбүз. Ага каршы көтөрүлүшкө чыкканбыз. Ага каршы аскер бергенбиз. Мына ошондой процесстерди, жараяндарды биз башыбызда өткөргөнбүз. Ошон үчүн жана кээ бир жерлерде айтып калат, булар хандыкты көргөн эл. Булар хандыкта жашаган эл деп. Ошон үчүн жана биздикилер мындай бийликке өтө эле мындай каршы чыгышпайт. Аткарса аткарбаса деле хуп же майлы деп коет. Ага каршы чыгып мындай тике сүйлөп, аны хандын өзүн сыйлабастан хандык тактысын сыйлаган, ошонун кызматын сыйлаган, ошол хандыктын адамдарын деле сыйлаган. Ошол хандын атынан келди. Каалабаса деле. Анан өтө ашып кеткен чекте ага каршы албетте көтөрүштөрдү уюштурган. Анан бир нече жолу барып чаап, алмаштырып, андан кийин мына 1873 жылдары улуу эмени Кокон көтөрүлүшүн уюштургандар. Ага бүткүл эми кыргыздар эле эмес, башка улуттар да катышкан. Фергана чөлкөмүндөгү мына ошол Когон хандыгындагы бардык элдер катышып, ошол эле мезгилде Орус империясынын баскынчылыгына да көрүшкөн. Ошол кезде Алымкул аталык жана Ташкенттин алдында, теги эменин алдында, Икандын алдында орустун армиясына да күчтүү каршылык берген да. Каршылык берген. Алардын бир канча курал эме болсун. Мына ошол элдин биримдүүлүгү, патриоттуулугу, мекенге болгон сактоо болгон аракеттери да. Мына ошондон сакталып отуруп, андан кийин биз падышачылык Россиянын тушунда жашап калганда деле жанагындай бирде ошондо деле мындай бир уруучулук түзүшканда бир топ ажырым болгон. Себеби алар болуштуктар шайлашышпадыбы? Болуштуктар шайлаганда мыйзам бузууларды биз ошондо орустардан көрө баштадык да. Андан кийин келип жана Советтер Союзунун тушуна киргенден кийин деле эми Советтер Союзу бизге бир топ жакшы жактары дагы бар. Анын мындай бир айта турган жактары дагы бар да. Ал бизге эмнелерди мындай жаман көрсөтүп койду? Бизге эң биринчи байларды жаман көрсөттү. Бул бай, бул ушундай элдин канын ичкен. Экинчиден бизге молдолорду жаман көрсөттү. Үчүнчүдөн бизге жана мамлекеттин патриот жигиттерине, басмачыларды жаман көрсөтүп койду. А бирок чындык иш жүзүндө элдин алдыңкы катмары ушулар болгон. Биринчиси бай болсо ал желпе камсыздап турган, иш менен элдин башында турган. Экинчиси молдо болсо ал агартуу жагын бийлеп турган. Ал эми патриот жигиттер өзүнүн өлкөсүн коргоп чыккан. Ал эми ким экенин кайдан билет? Бирөө келсе андан кийин ага баш ийип бермек беле. Ошон үчүн аларды басмачы, корбашы деп мына азыркы муундардын айрым түшүнүктөрүндө алиге чейин эле бар да. Мен ушуну айтып жүрөм. Бул басмачылар деген булар душман эмес. Биз эң патриот жигиттер. Патриот мыкты адамдар. Ушуларды биз мында үлгү алышып кайрадан актап чыгышыбыз керек десем, ага кандайдыр бир мыскыл көз карашта болгондор да болду. Мисалы үчүн азыр бирөө келсе эле биз ага баш ийип бербейбиз да. Мына ошондой процесстер жүргөн. Ошон үчүн жана экинчиден 37-жылдардагы репрессияда коммунисттер бизди каттуу эме кылып, мына баш көтөргөндүн баарын жок кылып салган. Ошон үчүн элдин жанагы мамлекетке болгон кандайдыр бир пикир айтышы, жага кандай өз оюн билдириши сыяктуу барган өчкөн да. Барган сайын өчүп, мына ошонун айрым кесепеттеригече
Исхак Разаковты куугунтукталганда деле болду. Андан кийинки учурларда деле болду. 80-жылдарга чейин ушул процесс өкүм түргөн дагы адамдар даже мына мен айтып жүрөм, Орозбеков дегенде, Орозбеков деген фамилияны айтышка да коркуп калган. Мен аны менен таанышмын дешке да корккан. Себеби анын артынан каттуу кандуу репрессиянын жел аргысы жүрүп турган. Ошонун элдин жүрөгүн ишин алган болчу да. Ошол процесстер мына бизде ошол доорду өткөрүп, мына эгемендүүлүккө келгенден кийин биз ошол айрым процесстерди бир жолу таштап жүрүп, жанагы мурдагы бир өзүбүздүн кээ бир туура эмес көз караштарга дагы кетип калдык да. Ошон үчүн тарыхтан биз дайыма жакшы сабак алышыбыз керек. Андан бир тыянак чыгарып, жакшы жака бурулушка аракет кылыш керек. Ошол 37-жылдары көбүнчөсү азыркы тил менен айтканда кыргыздын кыйындарын баарын абдан чоң, жоготконго аракет кылган. Абдан чоң. Баш көтөргөндүн баары кеткенде негизинен бүт мамлекеттүүлүктү түптөгөндөр, мамлекеттүүлүккө салым кошкондор, ошол убакта интеллигенция өкүлдөрү, маданият өкүлдөрү, жаңы бир ачылыштарды жасагандар. Баарын жаңы ачылыштарын жасагандардын баарын бизге тазалап таштагандан кийин эч ким кылбадыбы. Агай ошол эле учурда айтсаңыз, ошол башкаруу системасында дейли, негизи эле башкаруу чөйрөсүндө аялдардын орду кандай болгон? Ошол эле Курманжан Датка энебиз кезегинде башкаруунун бир артыкчылыгыны, ошол кыргыздын айымдарынан чыккан бир кыйын инсандардын өзгөчө ошол аял затынын бар экендигини көрсөткөн деп эсептесек туурабы? Абдан жакшы. Кыргыздын кыз келиндери, энелери эч убакта мындай бир эркектерден кем калышпаган да. Көчмөнчүлүк турмуш буларды ошого тарбиялаган. Алар көчкөндө деле, жаа тартканда, ат чапканда эч бир жоодон барала эркектер менен аралашып жүргөн да. Андан кийин келип биз айрыкча феномен катары Курманжан Датканы баалап келебиз. Себеби бул Борбордук Азияда башка улуттардын аялдар ошол кезде башка эме туруп, мындайча айтканда паранжанын астында жүргөн да. Ошон үчүн мына Курманжан Даткага бүткүл дүйнө коомчулугу абдан чоң маани берген. Буга Франциядан, Финляндиядан, Европанын башка өлкөлөрүнөн атайын окумуштуулар, изилдөөчүлөр келип жолугуп кеткен. Мына орустун генералдары деле буга абдан чоң маани берип, өздөрүн ошол менин балаңыз катары санаңыз деп дагы Курманжан Датканын алдынан өткөн. Ошон үчүн Курманжан Датканын орду бул тарыхта, айрыкча Борбордук Азиянын тарыхында, көчмөндөрдүн тарыхында, бул көчмөндөрдү жапайы эл деп тааныган Европанын калгында мындай бир чоң феноменал жарал элек да. Дагы деле аны бизге изилденбеген, аны бир кийинкиге калтырбаган жактары көп. Ошон үчүн бул мындай аялдын үлгүсүндө, мындай энебиздин үлгүсүндө көз караш дагында ачылып, бизге мындай бир жакшы эме болуш керек. Себеби азыркы доордо деле мына үй бүлөдө аялдардын орду чоң да. Ошон үчүн ошондой энелер эми ага окшоп мамлекетти башкарбаса деле үйлөрүндө бир жакшы балдарды тарбиялап чыгарса, ошол мамлекетке кошкон абдан чоң салым болуп эсептелинет да. Ошон үчүн Курманжан Датканын коомдогу орду эмес, анын үйдөгү ордун дагы биз өзгөчө баалап коюуга тийишпиз. Агай ушул үй бүлө деп калдык да, ушул башкаруу негизинен үй бүлөдөн башталат эмеспи? Ушул жалпы коомубузга, улутубузга башкарууга жеткенге чейин бүгүнкү күндө балким үй бүлөдөгү башкаруунун бир аз чабалдыгы келип биздин коомдо ушундай жат көрүнүштөрдүн жаралышына, өзгөчө мына илим билим техниканын өнүккөн доорунда, социалдык тармактарда баягы өнүккөн мамлекеттин эли саякатчы болот, анан өнүкпөгөн өлкөнүн эли саясатчы болот дегендей, ар бир эли жаран саясатчы болуп, ар бир эли өзүнчө бир өзүнүн пикирин билдирген адам болуп, же болбосо үйүндө эле отуруп алып төшүн каккандардын айынан коомубузда бир канча жүрөктү кейиткен көрүнүштөр жаралып аткан жокпу? Абдан туура маселе. Эми бул үй бүлө кичи мамлекет. Качан тарыхта, качан үй бүлө жаралгандан кийин, үй бүлө түзүлгөндөн кийин анан коом, анан мамлекет пайда болгон да. Ошон үчүн Энгельстин чоң эмгеги бар. Бул үй бүлө бир мамлекеттин негизи деген. Ал эми мына азыркы убакта үй бүлө институту бир аз басаңдап кеткендей. Мына Европа өлкөлөрүндө, айрым бир мамлекеттерде үй бүлө институту бузулуп жатат. Эми бул деле бизге чет мамлекеттен жасалган бир агрессиянын бир эмеси болушу мүмкүн, эми менин оюмча. Эгерде биз үй бүлөнү бузуп алсак, анда биздин коом бузулат, анда биздин мамлекет бузулат. Ал эми үй бүлөнүн түркүгү бул албетте ата менен эне болуп эсептелинет. Ата эми анын тышкы каржылоосуну, кээ бир эмелерин алса, үйдө аны жанагындай бир түркүгү эне. Эненин орду абдан жогоруда, жанагы балдардын тарбиясы бүт энеге байланыштуу. Эгерде эне ушуларды жакшылап тарбиялап, жакшылап жүрөгүнө ыйман салып, жакшылап ошол жүрөгүнө чындыкты салып, акыйкаттыкты салып тарбияласа, ал балдар эч убакта кийин бир жаман ишке да барбайт.
ал жанагындай бир өзүнүн элинде уят кылбайт, ата энесин уят кылбайт. Ошон үчүн мурда кыргыздарда сураган, сен кимдин баласысың? Эгер бир аз туура эмес болсо атаңан алып келип коесуң деп айтылган. Мына ошон үчүн ата анасы муну ата аркылуу өзүнүн уруусун мындай жогору баалаган да. Ал эми бүгүнкү күндө бизде азыр балдарды тарбиялоо десе эле биз аны жакшы жерге окутуп, билим берип, же диплом алып берип койсок болду. А чыныгы ага кандай тарбия берип жаткандыгы бул экинчи маселеде калып атат. Ошон үчүн биз жанагы балдарды албетте абдан чоң үйдөн абдан жакшы тарбиялашыбыз керек. Мектеп эми тарбия бербейт, мектеп ага билим гана берет. Билим гана берет, аны тышкы дүйнө менен тааныштырат да. Тарбия бул ата энеге байланыштуу. Ал эми жанагындай саясатка аралашып кеткендер, эми биз мамлекеттүүлүк десе эле барыбыз саясатчы болуп кеттик. Эми биз мамлекетти башкарууга барыбыз эле катышабыз, бирок эмне менен катышабыз деген суроо бар да. Мына биз шайлоодо добуш берүү аркылуу катышабыз. Президентке, депутаттарга, мына ошол биздин берген добушубуз, ошол мамлекетке кошкон салымыбыз. Экинчиден биз барыбыз эгерде ишкерлик кылсак, салык төлөсөк, мына мамлекеттин бюджетине салым кошуп атабыз. Ошондо биз мына эки тараптан мамлекетти түзүүгө катышып атабыз. Эми мамлекеттин өзүнүн саясатчылары бар, өзүнүн жетекчилери бар, өзүнүн коргоо армиясы бар. Муну мамлекет өзү камсыз кылыш керек. Биз ага салык төлөгөндөн кийин ошону талап кылууга гана акыбыз. Добуш бергенден кийин ошону талап кылууга гана акыбыз. Ал эми бизде мына дыйкан өзүнүн багын өстүрсүн, жерини карасын, малчы малын карасын, аялдар үйдө үй бүлөсүн карасын, соодагер соодасын кылсын. Ар ким өзүнүн милдетин аткарыш керек. Ошол аркылуу биз коомго салым кошуп атабыз. Мен өткөндө ушундай бир эме болгондо бирөөдөн сурадым да. Дыйкандар, малчы кантип мамлекетти багат десем айтты эле. Ал канча, мисалы үчүн мал багып атат, кара мал. 5 кара мал бакса, ал канча курус сатат, канча май сатат, канча сүт сатат, канча эт сатат. Мамлекеттин азык-түлүк программасына салым кошуп атат. Өзүнөн тышкары. Мына бул мамлекетке кошкон салымы. Эгерде мына биз кайсы тармакта болсо да өзүбүздүн милдетибизди жакшы аткарсак, ушул мамлекетке кошкон салымыбыз болуп эсептелинет. Демек бүгүнкү күндө ушул өлкө башчысы тарабынан атайын ушул улутубузду табиятына жараша башкаруу же табигый башкаруу деп ушул маселени көтөрүп жаткандыгы деле жөн жерден эмес окшойт андай. Ушунчалык көп жылдык тарыхы бар, өзгөчө бир баалуулуктары бар, өзгөчөлүктөрү бар, элибиздин ошол баалуулугу, өзгөчөлүгү, бийик бир сапаттары бүгүнкү күндө байкалбай жок сыяктуу, буга чейин жашабаган сыяктуу эле элдин баары эле акылдуу болуп чыга келгендиги биздин өнүгүшүбүзгө тескерисинче терс таасирин тийгизип жатат го. Ооба. Эң негизгиси мына өлкөдө акыйкатчылык болбой калды да. Бир ак сөз айткан адамдын сөзүн эч ким укпай калды. Экинчиден мына коррупция деген бале чыкты. Уюшкан топ. Ошон үчүн элдин мамлекетке болгон ишеними жоголуп кетти. Ал депутатты деле үмүт менен шайлайт, президентти деле үмүт менен шайлайт, бирок үмүт акталбай калып атпайбы кайра эле. Анан эмне кылсын, бечаранын баардыгын саясатчы болуп кетпедиби? Эгерде мамлекетке мындай бир эч эмеси болбосо, мына биздин чоң бир акылман Жусуп Хажы бабабыз жазганда, бул Кутаткы бийлик деген эмгеги бар. Мындан 11 кылым мурда жазылган. Аны өзүңүз деле жакшы билесиз. Ошондо ал куталчу билим эмес, чындыгы көпчүлүк айтып жүрөт, бийлик жөнүндө жазылган. Мында билимге караганда бийлик көбүрөөк берилген. Ошо бийликти жазганда бийлик адам үч нерсени камсыздап бериш керек деп. Биринчи, ал жанагы мамлекетте жашаган адам ошол мамлекетте каржылык жактан муктаж болбош керек. Сатып алуу, сатуу, ошого каражат эме болуш керек. Экинчиси, ал коопсуз жашаш керек. Бирөөгө бир ууру тоноп кетет же үйдө бирөө өлтүрүп кетет деген эме болуш керек. Үчүнчүдөн, ошол мамлекет башчыга ишениш керек деп. Мына айрым өлкөлөрдө бар, мамлекет башчысынын атасын да көрүп ишенишет баары. Ушунчалык бир сыйынышат. Ага атайын өтөмө кылышат. Ошол болгон ишеним да. А бизде ошонун азыр үчөө тең жок да. Биз деле бирөөгө ишенишибиз керек, бирөөгө ишенип жашаш керек. Анан бирөөгө кандай бир камсыздай турган фактылар керек. Мына азыр эми мына ушул өткөн доорлордо мына кээ бирөөлөр жөн эле ооруп калып эч нерсе жардамга муктаж болуп атат. Эми жакшы, мына коомчулук көбүнчө колдойт. Кээ бирөөлөр мындай кээ бир окуяларда кароосуз калып атат. Мына ошон үчүн эми кыргыздар жана бийлик ишенбесен өздөрү топтошуп, өздөрү уюмдашып ошо эме кылып жатпайбы? Ошон үчүн жана бийлик системасы, бийлик иерархиясы мына ошол эң биринчи кезекте өздөрү мына ушул коррупциялык жактан тазалап, өздөрүнүн элдиги болгон ишенимин кайтарыш керек. Эл менен эри шаркак болуш керек. Мисалы үчүн ушул үй бүлө мүчөлөр атасына кандай ишенсе, жалпы эл дагы бийлик
адамды ошондо ишениш керек. Ал эми бийлик десе эле бизде ушундай болуп калган, бул эл жейт деген түшүнүк бар да. Бийликти биз